Биз жашаган бул дүйнө чексиз кызыктарга толгон. Окмуштуудай кең дүйнө экенин баарыбыз жакшы билебиз. Арал Караңгы океандын кучагында жашырынган бул жерден көптөр кайтып келген эмес. Анын үстүндө от бар, түтүн бар. Бул Кракатау. Кракатау бир кезде дүйнөнү титиреткен. Ал бир күндө жок болуп, кайра жаралган. Жана азыр да күтүп жатат. 27 август 1883-жылы Индонезияда адамзат тарыхындагы эң ири табигый кырсыктардын бири болгон. Жанар тоо 1883-жыл өтө катуу атылып, андан 19 чакырым жанар тоо күлү менен газ жана башка материалдар бүркүлүп чыгып, 800 000 чакырымдан ашык аянтты каптап калган. Натыйжада күл абада топтолуп, бир нече жыл бою 80 чакырым бийиктикте туруп, кечке жолу жана таңга маал асман ачык болуп, жаркыроо кайталанып турган. Жанар тоонун атылуусунан бийиктиги 20 кадамга жеткен деңиз толкуну жанаша жаткан аралдарды каптап, 36 000 жакын адам жок болгон. Келечектеги жарылуунун алгачкы белгилери 1883-жылы май айында пайда болгон. Кракатау 200 жылдай уктап жаткан. Бирок 1883-жылдын 20-майында күтүлбөгөн жерден ойгонгон. 9 чакырымдан ашык бийиктикке көтөрүлгөн күл булутун ошол учурда жанар тоодон алыс эмес жерде турган немис кемесинин капитаны байкаган. Жанар тоодон 100 чакырым алыста жайгашкан Батвия шаарынын тургундары биринчи атылышында эле сезишкен. 20-майда алар катуу үндү угуп, анан үйлөрдүн эшиктери тарсылдап, терезелери тарсылдаган. Бул үн толкуну болду. Бул суроого жооп азырынча табыла элек. Жанар 27 августта эмес, 26 августта башталган. Негизи жакындап келе жаткан кырсыктын алгачкы белгилери бир күн мурун байкалган. 26 август күнү түштөн кийин Кракатау атмосферага 28 чакырым бийиктиктеги күл колоннасын чыгарды. Андан кийин бийик толкундар жанар тоонун жанындагы кысык аркылуу өтүп, түнү курчап турган аралдардын тургундары коркунучтуу өлчөмдөгү электрдик разряддарды байкашкан. Бирок кырсыктын эң оор бөлүгү дагы эле 27 августта болгон. Жыйырма 27 августтагы жанар тоо Кракатау шаарынан 3500 чакырымдан ашык аралыкта угулду. 27 августта таңга маал саат 5:30 баштап Кракатау 4,5 сааттын ичинде 4 чоң жардыруу болду. Алардын үнү ушунчалык катуу болгондуктан алар Шри-Ланкада жана вулкандан 3900 чакырым алыстыкта жайгашкан Австралиянын Перт шаарында да угулган. Акыркы жардыруу саат 10-дон 2 мүнөт өткөндө Хиросимага ташталган атомдук бомбадан 10 000 эсе күчтүү болгон жарылуудан пайда болгон сокку толкундары дүйнө жүзү боюнча катталган. Кракатау массалык цунамилерди жаратты. Кракатау вулканынын ар бир жарылуусу кошуна аралдарды каптаган чоң цунамилерди пайда кылды. Вулкан бөлүнүп, океанга кулаганда эң чоң толкун пайда болгон.
Анын бийиктиги 36 кадамдан ашкан. Ал ушунчалык күчтүү болгондуктан салмагы 600 тонна болгон маржан блогун жээкке алып чыгып, кемени оодарып, 28 экипаж мүчөсүн өлтүрүп, Ява жана Суматра аралдарында 165 айылды колгу менен кыйраткан. Кийинчерээк бир талаа жумушчусу цунами жөнүндө мындай деп эскерет. Талаада иштеп жатканбыз. Ызы чуу чыкты. Бизге жакындап келе жаткан чоң кара нерсени көрдүк. Бул абдан бийик жана абдан күчтүү нерсе болчу. Көп өтпөй анын суу экенин көрдүк. Бак-дарактарды, үйлөрдү суу алып кетип жатты. Адамдар жан сактай башташты. Бизден анча алыс эмес жерде тик адыр бар эле. Бардыгыбыз аны көздөй чуркап, ордубуздан турганга аракет кылдык. Толкун өтө тез жылып келаткандыктан менин жанымда көптөр чөгүп кетишти. Бизде белгилүү бир жерде көтөрүлүү үчүн жалпы бир импульс бар болчу. Бир чоң тыгынды пайда кылды. Күрөш бир нече көз ирмеңге созулду. Бирок адамдар биринин артынан бири кулап, толкун алып агып кетип жатышты. Айрымдары өйдө көтөрүлүп, башкалары да өздөрү менен кошо сүйрөп кетишти. Аларды кое беришпей, колдон келишинче кармап турушту. 36.417 өлүмдүн 90%га жакыны цунамиден улам каза болгон. Ал эми калган 10% вулкандык калдыктардын жана пирокластикалык агымдардын, жанар тоо күлүнүн жана газдын ысык, тез кыймылдаган массаларынын курмандыгы болушкан. Кракатау атмосферага 14 куб чакырымдан ашык күл чыгарды. Индонезияны эбегейсиз чоң күл булут каптап, күн 3 күн көрүнбөй, күл булуту 300 чакырымга тарады. Күл ушунчалык бийиктикке көтөрүлүп, Ява менен Суматрада караңгылык өкүм сүргөн. Күл ушунчалык көп болгондуктан Тынч океандын аркы бейжиндөгү Никарагуада күл көгүш болуп калган. Атылгандан кийин океанда калкып жүргөн жанар тоо пемзасынын калыңдыгы 3 кадамга жеткен. Деңиз портторуна толуп, кемелердин кыймылына тоскоол болгон. Жанар тоонун жарылуусу аяктаганда аралдын көбү жок болгон. Атылганга чейин Кракатау аралынын бийиктиги болжол менен 800 кадам, ал эми туурасы 7 кадам болгон. Болжол менен 200 мегатонна тротил күчү болгон жарылуунун натыйжасында аралдын дээрлик баары суу астында калды. Кракатау күндүн батышынын түсүн өзгөрттү. Атмосферага чыккан вулкан калдыктары атылып чыккандан кийин 3 жыл бою бүткүл дүйнө жүзү боюнча оттуу кызыл күндүн батышына себеп болгон. Лондондо жашаган акын Жерард Менли Хопкинс аларды кадимки күн баткандан да жаркыраган улуу жалындуу бет деп мүнөздөгөн. Жанар топурак бир нече жылдар бою дүйнөдө абанын температурасынын төмөндөшүнө алып келди. Атмосферадагы вулкан калдыктарынын көлөмү ушунчалык чоң болгондуктан күндүн нурлары жерге кире албай кыйналган. Натыйжада жанар топурактан кийинки жылы дүйнөдөгү орточо температура Цельсий боюнча 2 градуска төмөндөгөн. Ал эми 1888 жылы гана өзүнүн нормалдуу деңгээлине кайтып келген. Бүгүнкү күндө Кракатау жеринде жаңы жанар тоо пайда болду. 1927 жылы декабрда балыкчылар Кракатау боорунан жаңы вулкан чыкканын аныкташкан. Ага аны Кракатауа, тактап айтканда Кракатаудун баласы деген ат коюлган. Вулкан ушул күнгө чейин активдүү бойдон калууда. Жанар тоо акыркы жолу 2008 жылы атылган.